27 жаштасыз, Siz emniyege dаттанып келдіңіз? Мен тамам қызыл ооруп атат. Жегим болбой атат. Одышка сиз этаждан этажга көтөрүлгөндө же көбүрөөк баскандабы? Көбүрөөк басканда этаждан. Мындан чыкканда эмне болосуз? Мындан Шайыңыз мындай ооп, шалдырап, настроением жок, ачууң келет. Настроениңиз жок, ачууңуз келет. Отурган жерде уйкуңуз келеби? Уйкум келет. Отурган жерде уйкуңуз келет, Так, настроениңиз жок. Сизге дүйнө кызыксыздай болуп калат келе. Так. Тамак ичкениңиз кандай? Тамак ичкеним Аппетитиңиз жок. Так. Эртең менен өзүңүз ачууданбы? Зарна болосузбу? Зарна болосуз. Так, ичиңиз катабы? Ичиңиз катат. Канча күндө көрүп барасыз? 4-5 күндө. Бул орустар айтмакчы, бул беда да. 4-5 күн деген сөз бул эң жаман нерсе. Бул деген нерсе сиздин ичиңиздеги улуу зат сиздин өзүңүзгө кайрысы келет да. Күнүгө заң чыгып туруш керек. Чыкпай калгандан кийин ошо заң менен кетип аткан улуу зат сиздин өзүңүзгө сиңет. Көрдүңүзбү? 4-5 күндүк улуу зат сиздин сиңизге кайрысы келет. Конечно, бул деген токсин деп коет, улуу зат деп коет. Так, демек, урматтуу мекендештер, мен ушул чоң кыз менен сүйлөшүп атып, мен айттым, келиңиз, мен сиздин каныңызды көрөйүнчү дедим да. Мен азыр келген пациенттин бардыгын сөзсүз түрдө кан көрүп калдым да. Эми башында биздин мекендештер кол кымбат, анан анда мындай деп ушинте беришет. Анан мен болбостон жок, көрөбүз деп, мен азыркы мезгилде ушу көбүрөөк канды көргөнгө туура келип калдым. Чоң кызым макул деп, мен айттым, сенин каныңда көбүрөөк өзгөрүү бар. Кел сенин каның көрүп берейин десем, бейли деди, мына демек камераны канга жакын алып келиңиз. Мурун ким көрүп жүргөн болсо, мен ошо дайым айтам да, бул биздеги эритроциттер да, мыналар бизде эритроциттер. Бизде кандын ичинде көп элементтер бар. Мына сиз түшүнүп алыңыз. Эритроцит деген бар, лейкоцит деген бар, тромбоцит, дезлайтер. Эми кандын ичинде элемент деп койдум да, мен мындай ар бир элементи бар да. Мына ошол ар бир элемент бизге кызмат аткарат. Ушунун ичине биз 3 элемент боюнча сиздин акыбалыңызды айтып беребиз да. Бул эритроциттер, анан тромбоциттер, анан лейкоциттер. Лейкоциттер бизде, мен дайым айтып калам, бизде военныйдын ролун аткарат. Булар бизде коргоочулар да, бизге кирген организмге кирген микробтор, микроб кирет, вирус кирет, эмне кирет, ушунун баарын бизде лейкоциттер тутуп барып жеп жок кылыш керек. Эритроциттер бизге микроэлемент алып берет. Анан бизге гемоглобин алып берет, бизге кычкыртек алып берет. Булардын акыбалы дайыма мындай жалгыз жүрүш керек. Жакшы, сиздин акыбалы эритроциттериңиз жалгыз жүргөн жерлери бар экен. Бирок сизде эң орусча айтканда беда сизде хилоз деп коет. Мына майда точкаларды көрдүңүзбү? Мына камераны көрсөтүңүз, жакына мекендештер көрсүн. Могу майда бөлүкчөлөр, булар обыкновенный эле эрибей калган майда. Демек сиз тамакты кууруп атканда бир кашык май кошосузбу, же бир кичине бир бүдүр эчип атканда май кошо жейсизби? Сиздин майыңыз аягына чейин эрибей атат деген сөз. Бул эмне үчүн эрибей калды? Сиздин өтүңүз жакшы болбой атат. Мен дайым айтам, бизде Кудай Таала бизге бесплатно аптека берген. Бул өт менен уйку безди согуу. Мына сиз ушул уйку без менен өттү иштетсеңиз эле, тамак до конца эринет. Кандын ичиндеги кандын составы суюк болуш керек. Ал азыр майлардын эсебинен коюу болуп турат. Демек, коюу кандын эсебинен сизге кычкыртек жетпей атат, сизге микроэлементтер жетпей атат дагы, сиздин постоянно башыңыз ооруйт, алыңыз куруйт, энтигез, сизге дүйнө кызыгы жок деп болот. Эмне үчүн? Сиз али жашсыз, 27 жаштасыз. Бирок сиз мына эрибеген майлардын эсебинен сиз каныңызды койлантып, кан менен ар бир клеткага тамак барып туруш керек экен. Значит, клеткага толук кандуу тамак да барбай атат, белок, углевод, жир деп коет. Ошол толук кандуу эрип барбай атат. Себеби башка нерселер ээлеп алган кандын ичинде.
Эми караңыз, бир эле жерде эмес, мына кайсы жерде жылдырсаң, бүт эле жерде, бүт эле жерде майлар. Мына дагы жылдырайын, мына дагы майлар. Караңыз, мына. Бул деген крик о помощи деп коет. Организм кыйкырып атат. Эчекей, мен канды тазала, керектүү нерсе гана же, керектүү нерсени гана ич деп организм кыйкырып бакырып атат. Биз кыйналып атабыз. Ар бир менин клеткалары, мына ошо зоб деп атат, канын клеткалары, колдордун клеткалары баары толук кандуу кан келбей атат деп коет. Так, дагы жылдырайлы. Мынакей караңыз. Булар мында жалпак тил менен түшүндүргөндө туз деп коет да. Ортофосфорный кислота деп коет, мочевая кислота деп коет, холестерин, мына ошол эрибеген, толук өтө жакшы түшпөгөн үчүн толук эрибестен мына туздар дагы чоң бөлүкчө болуп чыгат. Ногу дагы бул холестерин тиги. Холестерин тоже до конца эрибестен ошондой тиги боюнча калып калат. Мына караңыз, мына дагы эле майлардын холестериндер мына. Бул деген сөз мен бир эле тамчы алдым, бир тамчыда ушунча май бар экен. А сиздин 5 литр ичиңиздеги кандын ичинде канча май болуп калат? Мына ошол майлар, сиз ушуга чейин сиз диета бузгансыз. Эмнени көп ичкенсиз? Газировка. Көрдүңүзбү? Кола ичтиңиз беле? Фанта ичет белеңиз? Фастфуд жеп белеңиз? Чипсы бар, кириешти. Чипсы. Мына ошо мен азыркы жаштарда айтам да, силер жасалмасыңар деп. Силер жасалма тамакты жеп, организмди ошону чогултуп алгансыңар. Мына ошол нерсени кетирип берем деп, ошону эритип берем деп, өтө иштеп, акыры чарчап калды дагы, өтө чыгарып албай калды. Өтө жаш чыкпай калгандан кийин бүттү. Тамак сиңбей калды. Бул өтө жаман нерсе. Мына караңыз, бул деген өтө туздар, жашыл ташылдын баары туз болот. Мына майларды караңыз. Бул деген мындай болбош керек. Бир бүдүр май болбош керек. Эрибеген бир бүдүр май болбош керек кан тамырда. А сизди каптап калган. Эми мынаны караңыз. Булар да майлардын өткүчөлөрү. Мына нерсе сизде аллергияңыз бар. Сизде аллергияңыз бар. Муну эрзинашёвый деп коет. Мына мунун пайда болушу аллергияны көрсөтөт. Эмнеге аллергияңыз бар? Эми караңыз, мунун бар болушу организмде бир паразит жашайт. Аллергия деген сөзсүз түрдө ичегиде бир курт жашайт, бир паразит жашайт. Эмне үчүн жашап атат? Себеби деген сиз 5 күндө, 2 күндө, 3 күндө ажатканага барбай каласыз. Мына ошол үчүн сизде ошол жакта жашаган аз өлчөмдөгү паразиттер көбөйүп кетет. Мына ошол паразиттердин көбөйүп кетиши муну айтып коет. Ошол жашап ичегиде өзүнүн заңын чыгарат. Ошол паразиттер, ошол простейшилер деп коет. 3 мал тамактансаңыз, алда 3 мал тамактанат. 3 мал ошол эле жерге ажатканага барат. Мына ошолордун ажатканага барган заңы сизге аллергия болуп берди. Көрдүңүзбү? Демек биз азыр дагы карай бергенде азыр көрөбүз кандай паразит сизде жашап атат экен. Эми пока мен сизге демек сиздин майларыңызды көрсөттүм. Крик о помощи көрсөттүм, Так. Кайсы жерде ачпайлы? Ошол поле зрения деп коет, ушул жерде бар мына туздар. Ой, майлар мына. Булар бири-бирине жабышып мынтип чоңоюп дагы. Так, демек мен сизге азыр дагы кийинки капсулаларды көрүп, кандай ушул акыбалдан чыгасыз, ушул жөнүндө түшүндүрдүм,